Оштун Өзгөн районунда жашаган Турдукан Кашкаева интернет шылуундарга 428 миң сомун алдатып жибергенин айтып кайрылды. Жабырлануучу 37 жашта, 3 баланын энеси. 12 жыл Москвада иштеп, акыры тынбай текшерүүлөрдөн тажап, октябрь айында Кыргызстанга келе берген. Мындан улам ал Европага кетүүнү чечет. Ошол убакта соц тармактан Англияга жумушка орноштурабыз. Маянасы $3000 чейин деген жарнаманы көрүп калган. Анан көктөн издегени жерден табылгандай болуп, ишенип акчасын бере берген. Бул окуяны башкаларга сабак болсун. Сиздер да ушинтип шылуундарга алданып калбаңыздар деп бөлүшүп жатабыз. Алар жабырлануучуну кантип алдаганын алдыда кенен түшүнө аласыздар. Ошо ар бир адамдын максаты бар турабы? Эмне үчүн, мисалы үчүн, кээ бир адам жакшы жашоо каалайттыр, мисалы үчүн кээ бир адам кредити бардыр турабы? Мен да ошо көптүн катарында иштеп келүүнү чечкенмин. Себеби мен 2012 ден соолугумду жоготконмун. Өзүмдү оң тарабым иштебей калган, ошо башыман баштап бутум учуна чейин иштебей калган оң тарабым. Ошол маалда мен өзүмө өзүм сөз бергенмин. Мен ден соолук болсо, Кудайым буйрса, иштеп өтөмүн бул өмүрдөн депчи. Ошентип анан көп 13 жыл мен Москвада иштедим. Анан сентябрда, 2024 сентябрда келгенимде эле өтө мен кыйналып келдим Москвадан. Башка эч качан Москвага барбайм деп өзүмө сөз берип келдим дагы. Анан ушу Европага барууну чечтим. Барам деп ушул сумманы 428 миңди которуп атпаймынбы ишенип. Бул убакка чейин эч кимди алдабапмын. Бул убакка чейин бирөөнүн акысын да жебеген эмес экенмин да. Ошондуктан бирөөгө ушундай өтө ишенчек экенмин. Буларды ишендим да бул ушул нерсеге. сизден акча алган адамдарды каяктан көрдүңүз? Мен ошо Инстаграмдан эле заявка таштаганмын. Заявка таштасам эле ушинтип анан Елена Карапчык деген, мен Елена боломун деп өзүн тааныштырды. Анан кийин Сизге кайсы жактан жазды? Инстаграмдан жаздыбы? Жок, WhatsApp номерин берди да. WhatsApp номерин берди. Анан ага чейин 2 WhatsApp номерин уже алмаштырды булчу. Азыр Telegram менен байланышып калдык да. Анан сен мошенницасыңбы дедим. Сен мошенницасыңбы? Менден уже от меня $600 сурадың дедим. Талап кылып сурап алдың дедим. Анан алгандан кийин уже башталды да. 170 миң котор деди, страховкага деди, анысын котордум. Кийин эле 60 миң билет деди, анысын котордум. Кайра эле картаңы активировать этиш керек, европейский карта. Мен бар элекмин го дедим. Мен иштегени бар элекмин, эмне үчүн мага карта керек дедим. Москвадагыдай өзүм через онлайн мен эме кылып алсам болбойбу дедим да, бантип. Ачып алсам болбойбу дедим. Я слышала дедим, мен у меня родственники дедим, много дедим уже. Алар айтты дедим, баарын айтып берди дедим. Өздөрү телефонго ачышат экен го дедим. Через онлайн приложение. Ансем деле такыр эме кылбайт да. Сен дейт, визаны алыш үчүн картаны активировать этишиң керек деп мага ушуну биздин принципке көн деп ушундай деди буларчы. Булар өздөрүн ким деп тааныштырды? Компания дедиби? Офиси каякта деди? Consulting Group деди да. Consulting Group деди. Сен 44 ушуна 44 Европанын немеси номери болот атпайбы? Плюс 44чү. Анан мен айттым, суроо бердим, сен Европадан болосуңбу десем, жок дейт. Мен Минскийден болом, Белоруссиялык болом деди да. Өтө мен изилдеп болду окшойт. Барымы сурады. Үйүңдө не бар деди. Анан кийин биз ушундай дыйканчылык кылабыз, биз өтө жөнөкөй эле инсанбыз дедим. Күрүч бар дедим, малдар бар дедим. Ошентип полный мындай изилдеп болуптур да, азыр карап мындай ойлонуп көрсөмчү меничи. Ошондо жалпы жонунан канча сумма бердиңиз? 428 миң котордум. Акчаларды кандай жол менен котордуңуз? Ошо бүт эле Эмбанк, анан Бакай банк. Бирөөлөрдүн реквизитин ар бир которгондо
алмаштырганда бүт эле башка эле реквизиттерди жөнөтө берди. Ошентип ар кыл Башка адамдарга бирөөнүн которулупту да. ар бөлүп которгонсуз да, 70 миң, 80 миң сыяктуу. Ооба, Ар которгондо ар кимдердики чыгып атты. Ол картабы Кыргызстандык эле картага которуп аттыңызбы? Өзүбүздүн кыргыздын жарандары болуп чыгып атат. Эмбанк, анан кийин акыркысы Павел Чирков деп, ал деле кыргыздын жараны болуш керек. Менин оюмда Бакай банкка которгоздурду да. Бакай банктын картасына, Ооба. Эч кимдин башына мындай салгылык кылбасын, Кудай сактасын. Буларды айттыңызбы? Өзүңөр Белоруссияда турсаңар, кыргызстандык адамдарга эмнеге мен акча котором деп айттыңызбы? Жок, ушул суроону такыр айтпапмын. Ушул суроону мен эч бербепмин чындапчы. Анан кийин бири-бирине через которсо керек да деп коем. Же болбосо посольстводо иштейт экен бул кыргыздын жарандары. Оюма келди бирокчу. Ушулар посольстводо биздин кыргыздар иштейт экен деп да ойлодум да бир алданчы. Виза ачып бергенге документтериңер барбы деп сурадыңызбы? Лицензияңар расмий иштейсиңерби деп? Ооба, лицензиясын сурадым. Анан мага жөнөттү. Анан кийин баягы страховканы жөнөттү. Кашкаева Турдукан деп. Сен уже 13 декабрга дейт, сен ишке чыгып каласың уже Лондонго. Конрад деген отельге деп айтып атпайбы? Эмне жумуш десем, повар помощница деди. Анан кийин ошо 13 декабрда эле күттүм. Болду. Канча маяна аласың деп убадалаган? Ошо $3,500 деп айткан да. Сиз ашпозчунун жардамчысы болсоңуз, анда англис тилин билесизби деп сурадыбы? Жок, ошол суроону мен узаттым наоборот. Ал жакта кайсыл тилде сүйлөйт? Мен себеби өмүрүмдө Европага барган эмесмин да. Кайсыл тилде сүйлөйт десем, бардыгы русский тилде деп айтып атпайбы? Анда өзүмдү эркин эле сезеткемин да ошондой деп ойлодум да. Рус тилде сүйлөйсүңөр, рабочий моментте ошондой деп айткан да. Сизден эч кандай визаңыз ачылганы тууралуу жөнөттү? Визаңызды кантип ачып берем? Ал сиздин паспортуңузду беришиңиз керек да виза ачтырыш үчүнчү. Туура айтасыз, ошо бүт мен паспортум жанымда го дедим. Билет алганда ушу вопроско кайрылдым да. Эмне үчүн паспорт жанымда го дедим. Мисалы үчүн паспорту электронный аласың деп айтып атпайбы? Бирок мен паспортторумдун бүт немелерим жөнөткөнмүн да. Мынандай документ керек болот деп мага жөнөт деген. Электронныйча паспорт жөнөттүм, баягы свидетельство брака жөнөттүм, нико заказ, анан кийин дагы кайсын жөнөттүм. Соттолбогон кагаз, ушуларды сүрөттөрдү жөнөттүм. Ушинтип анан ага айдаганмын да. Анан кийин ошо Кашкаева Турдуканга деп билет алынды деп 60 миң которгондон кийин ушул нерсе келди да. Билет алынды 11 декабрда сен болуп каласың деди. Мага биринчи айтты, 5 декабрь күнү сен Бишкекке барасың дейт. Саат 10:30 посольство Британияныкына барасың. 7 күнү дейт, страховканын акчасын, визаны колго аласың деди. Дагы ошо билеттин акчасын сага обратно кайтарат, работатель деп атат да. Анан кийин ошол күндө болду. Никуда не едите деген дериям бар, өчүргөн эмесмин. Ушул СМСтери дагы бардыгы өчүрүлбөй турат, жанымда сакталып. Анан кийин эмнеге десем айтат. Эмнеге десем, анан кийин азыр срочно ошо баягы европейский картаны активировать этиш керек. Ушул сумманы табышың керек деп мени токтотуп койду да. Канча сумма сурады аны активация кылганга? Карта активировать эткенге 110 миң плюс анан дагы 55 миң сурады. Азыр сага скрин кылып айтайын. Ал таба алдыңызбы ал акчаны, таба албадыңызбы? Ошо кредит алдым да ком. Кредит алып, анан ошол сумманы бердиңизби? Ооба, 90 миң биринчи алдым, анан кийин 110 миң алдым кредит. Дагы анан кийин ошо 110 миң алыпмын да, ошону 90-110 миң, ошо 200 миң кредит алдым да, почти.
Калганын үйдөн күрүч саттык, мал саттык, алтындарым саттым. Сиңдим ояктан которду, эжем бияктан которду. Бир кайнаган бир букасын 85 миңге саттык. Бул ушундай болду да ушул жардам беришти. Эми жакшы ой менен иштеп келем деп ойлогонсуз. Ооба да. Анан булар мени ишендирип атпайбы? 7 күнү дейт, бүт акчалар сага кайтарылат дей берди да. Анан азыр деле азыркы моментте дагы сен акчаң возвращает ушу сөз эле айтышат да, возвращает. Дагы налог төлө деп атат азыр меничи. Канча сурап атат азыр дагы? Европейский банка дейт азыр еще 86 пункт деп сурап атат менденчи. Налог төлө дейт. Кече эле мен 55 миңди котордум, 110 миң, 55 миң, башта ошондо 1,5 миң пункт деди да. 86 фунт атабы, фунт стерлинг. Ошону налог төлөсөң дейт, ошо сумма бардыгы сага ачылат деп айтып атпайбы? Анан кийин сизге алган акчаларыңызды кайтарып берем деп атабы? Ошондо? Ооба, ошондой деп атат да. Эми буга кандай ишенем билбейм. Бүгүн мынандай эмелер чыгып кетсе, мен уже алданып болуп бүтүпмүн да деп мен жөнө түңүлүп эле койдум да. Чындап келгендечи. Түшүнүктүү. Бул негизи эле Россияда канча иштедиңиз эле, кандай жумуштарды кылдыңыз эле? Россияда бүт отельдерде иштегенмин да. Отельдерде лабиска болуп иштегенмин. После завтрака, после обеда, после ужина ошо эмелерде чинать болуп ресторандар болот го бүт отельдердечи. Ошондой жерлерде иштегенмин да. Анан кийин бүт эми Кудайга шүгүр эл катарында 8 ай иштеп келдим. Өзү негизи бир гана карантин учурда мен 1 жыл 1,5 ай жүрдүм. Калган учурда мен мындай 6 ай себеби семьям бул жакта, күйөөм бул жакта. Балдарым сагынып келе берет болчу. Жумуш 6 ай, 8 ай мага жетет болчу да. Алым жетишинче ушу кыбырап келет болчу менчи. Өзүңүз кайсы жактан болосуз? Балдарыңыз тууралуу айтсаңыз. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Өзгөндөн кеңешинен бардыгы эле тааныйт. Кудайга шүгүр, алым жетишинче тиргиликтеп ушинтип иштеп келем да. Если мен дагы мугалим болуп калганымда, Кыргызстанымда иштемекмин деп дагы ушу сөз айтамын. Мугалим болууну кыялданчу элеңиз? Мен өтө физика боюнча бүт тапшыргам, баягы не деп коет? Олимпиада? Олимпиадаларга тапшырып, месталарды алганмын. Биринчи месталарды алган экенмин, районоолордон дагы алганмын да. Бүт ошо стипендия, Акаевдин стипендиясын алганмын. Тилекке каршы атам менен апам өтүп кетти. Апам өткөндөн кийин бюджетке директору мен жакшы окуганын билип, ОГП деген Оштогу ОГП дегенге алып барып тапшырышкан меничи. Директорумчу, сен жакшы окуган кызсың деп, окушуң керек деп музыкальный дошкольныйга тапшырткан. Анан бирок турмушка чыгып кеттим 2006. Турмушка чыккандан кийин күйөөм мени такыр эме кылбай койду, окутпай койду да. Бюджетке болчу болсом, айлык эле проезд эле төлөп берсеңиз, мен ошо бюджети бүтмөкмүн дедим да. Азырга чейин айтам мен, бирок эми баары өттү, кетти. Ошо 2012ден бери токтобой ушинтип Москвага барып иштедим да. 12 жыл иштепмин. 2011да чыкканмын бирок Ханты-Мансийский шаарга. Азыр соңку убакта Москвада жумуш жакшы болбой калды беле? Эмне үчүн Европага кетейин дегенсиз? Москвада жумуш ЭйБС деген частный клиникада иштеп келдим, уборкасын кылдым. Бирок мага аябай жакты, управляющий дагы, бүт коллектив дагы баардыгы урматташат болчу. Сендей кылып эч ким бир жыйнаган адам болгон жок дешип, өтө ыраазычылыктарын билдирди. Обратно кел деп калышты. Бирок мен келейтканымда өтө кыйналып келдим. Урал компанияда учтум. Урал компанияда 2 саат задержка болду. Бир жагынан 3,5 миң снять этип алды. Ар бир сотрудник ошо самолетко өткөн пассажирлерден алып койду. Андан кийин ушу 12 жыл иштесем дагы, бир дагы мигрант болуп иштесем дагы, ушу квартирадан менттерди кармаганды ушу 2024 биринчи жолу көрдүм. Квартираны басып келди, 5 миңден алып койду.
отделениеге алып барды. Ушинтип 4 кыздан 5000ден алды да. Ошондо мен өзүмө 5000 сөз рубльден бердим алып Москвага анан такыр келбейм деп. 5000 рубльден алып анан кой бердиби? Ооба, ошондой кылды да. Ошол Бир убакыт жагынан иш күнүңөн бир күн иш күнүңөн жок болот экенсиң, кеч калуу болду да эмечи. Анан бирок жаздык, ал жака менеджерлерге жаздык, ордубузга бирөөнү подработкага чыгарды. Баары бир бирок минуска өзүң кетип атпайсыңбы туурабы көм? ошондон кийин анан Россияга болду келбейм деп чечтиңиз беле? Ооба, ошондон кийин анан мындай өтө чечкүндүмүн. Мен бул жашоодо негизи чечкүндүккенмин да. Чечимди кабыл алдым, анан кийин ошо Европага барам деп өзүмө сөз бердим. Сизден мындай эч кандай аңгемелешүүгө чакырып, ал жактан приглашение келиш керек, жумушка сизди кабыл алыш үчүнчү. Анан ошол сыяктуу эч кандай аракеттер болбоптур да анда, жөн эле акча ала бергенби? Ооба, менде ошону сен дейт эми ошол бүт мыналарды акчаларыңды алды да кайтарсын дейт, анан приглашение ушул чечимге келип атышат буларчы акырында. Сага ошо акча кайтарылсын дейт, анан приглашениени аласың дейт, визаны аласың, билетти не переживай дейт, билетиң башка күнгө жылдырылды деп койду. Не переживай деп койду. Ал билеттин акчасын дагы которгузуптур да, биз алып беребиз деп. Ооба, 60 000 сом которгонмун менчи. Ал дагы мен авиакасса бүт мына жерде кыргызстандыктардан сурасам, өзүм да Google'дан карадым да. Туда обратно Лондон ошо 60 000 экен да, меникин только туда гана 11-чи через Азербайджан учасың деп ушундай деген да. Ал билет деле жасалма Только окшойт туда анда. эле алынган. Туда алынды, анан обратнасы гана деп вопрос жөнөтсөм, полгод дейт, сен кандай болушун билбейбиз да деп ушундай деп ответ берип койду магачы. Эми кандай болор иш кадамдарды болду улайын дедим акырычы. Болор иш болду дедим акыры. Каягын болсо да иштегени кетем, кредиттеримди жабам. Эми эч кимдин башына салбасын бул нерсеничи. Эч ким ишенбесин. Күйөөм дагы болду, кыжалат болор иш болду. Болсо мен бар иштейм, болбосо ушундай атат, анан кредит күйөөмдүн намында алынган үчүн анан кийин мен кандай чыгып кетем деп дагы бул дагы кыжалат болуп турган учуру да азырчы. Жок, ал убагында төлөп турсаңыздар эч кандай бул чектөө жок чыгып келгенге чет өлкөгө. Милицияга арыз жазайын деген оюңуздар барбы? Ооба бар, анан ошо кайрылбайлыгы, мына өзгөндүктөргө кайрылбайлыгы, юристтерге кайрылбайлыгы деп ушинтип эме кылдык да бүгүнчө. Өгүн эле айттым күйөөмөчү, анан кийин жазбайлыбы десем эч бир жазган деле жокпуз да. Анда сиздер эми ошол милицияга барып арыз жазып, жанагы неме кылгандарды тактаттырышыңыздар керек да. Акча каяка кеткенин билиш үчүн. Акча которгон адамдардын аны реквизиттерин беришиңиздер керек да. Анан кийин айтып беришет го ошолор. Эртең барып кайрылайын анда. Эч ким алданбасын. Ооба, Европага барам дегендер толтура, бирок себеби Москва өтө документ жактан да кыйнап койду азырчы, өтө кыйын болуп атат, бирок Европага барууну чечип аткандар да толтура да бирокчу.